COVID-19 дарыгер каза тапты. Коронавирус жұқтырып алған Жүзімхан Көкімбаева кече 2 май күні көз жұмды. Ал Бишкектеги номер 3 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда иштеп жаткан. Коронавирус жұқтырып алып каза тапкан дарыгер Жүзімхан Көкімбаеванын үй бүлөсүнө 1 миллион сом кенемте төлөнөт. Бул тууралуу коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнур Ахматова брифинг учурунда билдирди. Учурда акча тууралуу кеп кылуу кыйын болуп турат. Бирок айта кетсем, каза тапкан кесиптешибиздин үй бүлөсүнө кенемте төлөп берүү боюнча документтер даярдалып жатат, деди Ахматова. Статистикалык маалымат берүү мага абдан кыйын болуп турат. Анткени өкүнүчтүүсү бүгүн 2 леталдык учур катталып атат. Бирөө Жалал Абад областынын тургуну, бирөө болсо медицина кызматкери. Учурдан пайдаланып Саламаттык сактоо министрлигинин атынан, өзүмдүн атыман, бардык медицина кызматкерлеринин атынан биздин коллегабыздын жакындарына, үй бүлөсүнө көңүл айтып кетүүгө уруксат бериңиздер. Көкүмбаева Жүзүмкан Асановна өмүр бою өзү 30 жылдан ашык мына саламаттык сактоо системасында иштеп келди. Өзү саламаттык сактоо системасынын отличниги болгон, иштеп жүргөн опытын барын, андан кийинки келген жаштардын баарына берип келди. Өзүнүн эмгек жолунда чынчыл жана өзүнүн ишин жакшы билген профессионал катары жашап өттү. Дагы бир жолу урматтуу Жүзүмкан Асановнун жакындары, коллегалары Саламаттык сактоо министрлигинин атынан, бардык медицина кызматкерлеринин атынан жана өзүмдүн атыман көңүл айтып кетүүгө уруксат бериңиздер. Ал илдет жұқтырып алып дарыланып жаткан. Тилекке каршы 2 май күнү ооруканада үзүлгөн. Камкор эне сүйүктүү жубай Жүзүмкан Асановна ак ниет, чынчыл кызматкер, өз кесибине берилген чыныгы дарыгер. Ал өлкөсүнүн алдындагы жарандык парзын аткарып кетти деп эскерет медиктер. Көкүмбаева 1962 жылы Нарын облусунун Кочкор районуна караштуу Улахол айылында туулган. Кыргыз мамлекеттик медициналык институтун аяктагандан кийин эмгек жолун Бишкектеги номер 5 үй бүлөлүк медицина борборунан баштаган. Андан кийин номер 3 бейтапканага которулуп иштеп жаткан. Саламаттык сактоо тармагынын отличниги, медицина мекемелеринде 30 жылдан ашуун иштеген жогорку категориядагы дарыгер. Жүзүмкан Көкүмбаева өз кесибинин мыктысы, жаш кесиптештеринин насаатчысы, бир нече дарыгерлерди тарбиялап чыгарган. Бейтаптардын жана кесиптештеринин сый-урматына татыган кадыр барктуу дарыгер болгон. Анын жаркын элеси кесиптештеринин, жакындарынын жана досторунун жүрөгүндө түбөлүк сакталып кала берет. Спасибо. И еще один вопрос. Выплатят ли компенсацию в 1 миллион сомов семье умершей из ЦСМ медицинского работника? Да, конечно, наверное, сейчас, сегодня в такой день, когда говорить о деньгах не очень-то, но да, готовится распоряжение правительства о выплате компенсации в 1 миллион сом семье погибшего медицинского работника. Спасибо. Аруаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, республикалык штабтын пресс борборунда республика боюнча коронавирустук эпидемиялык абал тууралуу жана Кыргыз Республикасында коронавирус эпидемиясынын чегине жетүү боюнча божомолдор жөнүндө брифингти баштайбыз. Бул тууралуу коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Ахматова Айнура Бектургановна жана вирустарды көзөмөлдөө боюнча республикалык илимий борбордун жетекчиси Нурматов Зуридин Шарипович маалымат берет. Маалымат жыйынды Түзөбөдөн ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, 5-канал, Пирамида телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Эл ФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Мин Кыял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТР
ЛТРдин YouTube каналынан, Facebook'tan Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Дорогие телезрители, радиослушатели, мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба, ежедневную сводку по эпидемиологической ситуации с коронавирусом и прогнозы насчет прохождения пика эпидемии коронавируса в Кыргызской Республике расскажут начальник управления общественного здравоохранения Ахматова Айнура Бектургановна, а также руководитель Центра по контролю за вирусными инфекциями Нурматов Зуридин Шарипович. Прямой эфир брифинга вы можете посмотреть на телеканалах ЛТР, КТРК, Лото-24, Пирамида, 5 канал в областных медиацентрах, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкай ЛФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке на странице Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Айнура Бектургановна, сөз сизде. Статистикалык маалымат берүү мага абдан кыйын болуп турат. Анткени өкүнүчтүүсү бүгүн 2 леталдык учур катталып атат. Бирөө Жалал Абад областынын тургуну, бирөө болсо медицина кызматкери. Учурдан пайдаланып Саламаттык сактоо министрлигинин атынан, өзүмдүн атыман, бардык медицина кызматкерлеринин атынан биздин коллегабыздын жакындарына, үй бүлөсүнө көңүл айтып кетүүгө уруксат бериңиздер. Кокунбаева Жүзүмкан Асановна өмүр бою өзү 30 жылдан ашык мына саламаттык сактоо системасында иштеп келди. Өзү саламаттык сактоо системасынын отличниги болгон, иштеп жүргөн опытын барын, андан кийинки келген жаштардын баарына берип келди. Өзүнүн эмгек жолунда чынчыл жана өзүнүн ишин жакшы билген профессионал катары жашап өттү. Дагы бир жолу урматтуу Жүзүмкан Асановнун жакындары, коллегалары Саламаттык сактоо министрлигинин атынан, бардык медицина кызматкерлеринин атынан жана өзүмдүн атыман көңүл айтып кетүүгө уруксат бериңиздер. Ал эми азыр 3 май 2020 жылкы бир статистикалык маалыматка токтолуп кетейин. Бир сутка ичинде жалпысынан 37 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Бишкек шаарынан 21 бейтап, Ош шаарынан 6, Ош облусунан 1, Жалал Абад областынан 1 бейтап, Нарын областынан 6, Баткен областынан 2 бейтап чыгарылды. Кайталап алынган анализдердин жыйынтыктары терс. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 564 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. 2026 жылдын 3 майына карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 26 учуру катталды. Ош облусунда 2, Баткен облусунда 1 учур, Чүй областында 9, Бишкек шаарында 14 учур. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы 795 учуру катталды. Анын ичинде Жалал Абад облусунда 118, Ош облусунда 169, Ош шаарында 113, Чүй областында 70. Бишкек шаарында 205, Баткен облусунда 13, Нарын облусунда 97, Ысык Көл областында 10. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медицина кызматкерлеринин саны 7-ни түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарында 5, Чүй облусунда 2. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медицина кызматкерлер арасында 207 учур катталды. Алардын ичинен бүгүнкү күнү 139 медицина кызматкерлер ооруканадан айыгып чыгарылды. Жалпы катталган учурлардын ичинен 426 аял, 369 эркек адам. Жаңы катталган учурларда 16 аял, 10 эркек.
COVID-19 инфекциясынын катталган учурларын жаш өзгөчөлүгүнө жараша бөлүштүрүп карап келсек, 15 жашка чейинки балдар 107, анын ичинде 1 жашка чейинки балдар 6, 16 жаштан 19 жашка чейинки 24 адам, 20 жаштан 35 жашка чейин 230 адам, 35 жаштан 55 жашка чейин 270 адам. 55 жаштан жана андан жогору 164 адам түздү. Республиканын ооруканаларында 221 адам дарыланып жатат. Алардын ичинен оор абалда 11-и, жандандыруу бөлүмдөрүндө 4-өө. Орточо оор абалда 42 адам, канааттандырарлык абалда 168 бейтап. Ооруканалардан чыгарылгандар 564 адам. Ал эми каза болгондордун саны 10ду түздү. 5 февраль 2020 жылдан баштап изилдөөгө келип түшкөн үлгүлөрдүн саны 55.800 түздү. COVID-19 лабораториялык жактан тастыкталган оорулар менен байланышта болгон жактардын саны 3349 адамды түздү. Белгилей кетүүчү нерсе, байланышта болгондордун саны эпидемиологиялык изилдөөлөрдүн жүрүшүндө өзгөрүш жоктумал. Республика боюнча обсервацияда жаткан адамдардын жалпы саны 741 түздү. Рахмат. Учурдан пайдаланып, тилекке каршы 2 майда коронавирустан көз жумган 2 маркумдун жакындарына жана туугандарына республикалык штабтын атынан жана ушул пресс борборго тартылган кызматкерлердин атынан биз дагы көңүл айтабыз.